Мына дауыс шумдықты көрүүдөн мурун мына бул видеону аягына чейин көрүңүз. Анткени буга чейин көрбөгөн нерсени көрсөтөбүз. Билип билбей кетирген катышылык күнөөлөрдөн ар бири жүрөктөрдү билинбей карайтып отуруп, темир датпаскандай жүрөгүбүз дагы карайып, катууланып кетет. Деги эле ушул карайып кеткен темирдей датпаскан жүрөктү кантип агартып, кантип күнөөлөрдөн тазаланып, жүрөккө бейпилдик орнотобуз. Анда мына дал ушул видеону аягына чейин көрүңүз. Кадимки темирдин даты ал жерге сүрүлгөн кезде кандай тазаланып жылтыраса, Аллахтын ысымдарын кайталоодо биздин жүрөгүбүздү дал ошондой тазалайт. Кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын 99 касиеттүү ысым сыпаты бар. Кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын бул ысым сыпаттары жүрөктү гана жумшартып, жүрөктү агартып, күнөөлөрдөн гана тыйбастан, адамдын адамдык даражасын бийик деңгээлге чейин көтөрүп, адамдын адамдык сыпатын ушунчалык деңгээлде курчутат. Аллахтын бул улуу сыпаттары адамдын жан дүйнөсү жана бүтүндөй жашоосуна терең таасир этет. Ал эле эмес, керек болсо бул дүйнөдөгү өтө коркунучтуу айыкпас дарт болсо дагы, мунун баарысы кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын кереметтүү ысым сыпаттары менен жок болот. Ал эми кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын бул улуу кереметтүү ысым сыпаттары тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Аллахтын 99 кереметтүү улуу сыпаты бар. Бул дүйнөнүн материалы дат басып калган темир жерге сүрүлгөн кезде кандай жылтырап тазаланса, Аллахтын улуу ысым сыпаттарын кайталап туруу дагы жүрөктөгү даттарды дал ошондой тазалайт. Ал эми ким мына ушул Аллахтын улуу кереметтүү сыпаттарын жаттап алып, ар дайым көптөн кайталап жүрсө, анда ал адам бейишке кирет. Аллах анын чыныгы зат экендигин билдирип турган эң улуу ысымы. Эгерде араңардан кимдир бирөө ооруп калган болсо, анда Аллах деп көп жолу кайталасын. Мына ошондо анын оорусу жок болот. Эгерде ким мына ушул Аллахтын кереметтүү ысымын күн сайын 1000 жолудан кайталаса, Аллах Таала ал адамды баардык оорусуна шифасын берет. Жада калса, айыкпас оору болсо дагы. Аллахтын экинчи кереметтүү ысымынын бири Я Рахман. Бул кереметтүү ысымдын мааниси өзү жараткан баардык макулуктарга бул дүйнөдө эң мээримдүү дегенди түшүндүрөт. Аллахтын бул кереметтүү ысымынын ар бир намаздан кийин 100 жолу кайталаган адамдын эске тутуу жөндөмү жакшырып, жана жүрөгүнүн катуулугу жумшарат. Аллах Тааланын 3-чү кереметтүү ысымы Я Рахим. Мунун мааниси ырайымдуу, акыретте ыймандуу адамдардын баарына ырайым кылуучу деген маанини түшүндүрөт. Аллахтын бул кереметтүү ысымын күн сайын 100 жолу кайталап жүргөн адам баардык кыйынчылыктардан кутулат. Аллахтын 4-чү кереметтүү ысымы Я Малик. Баардык нерселердин падышасы, кыямат күнүнүн өкүмдары деген маанини түшүндүрөт. Аллах өзү жараткан макулуктарынын эч бирине эч кандай муктаж эмес. Ошол эле учурда баардык нерселер ага муктаж болуп турушат. Жана анын гана бийлигинде. Эгер кайсыл бир такыба адам Аллахтын бул кереметтүү ысымын түштөн кийин көп жолу кайталап жүрсө, ал адам каржылык жактан эч кимге көз карандысыз болуп калат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы Я Куддус. Ыйык, кемчиликтерден аруу, таза деген маанини түшүндүрөт. Кимде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын ар дайым кайталап жүрсө, Аллах аны баардык руханий оорулардан куткарат. Ал эми кандайдыр бир коркунучтардан кутулуу үчүн күн сайын Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 100 жолудан кайталап турса, Аллах анын жүрөгүндөгү коркунучту жок кылат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы Я Салам. Аманчылык, бейпилчилик тартуулоочу деген маанини туюндурат. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын көп жолу айтып жүрсө,
Аллах аны кедейчилик чакырчылыктан куткарат. Эгерде ушул Аллахтын ысымын 100дөн ашык эринбей көп жолу кайталап хоорулуу адамга дем салса, анда Аллах Таала ал адамдын ден соолугун кайтарып берет. Аллахтын дагы бир кереметтүү ысымы «Я му'мину» коопсуздук тартуулоочу дегенди туюндурат. Эгерде ким Аллахтан корккан абалда ушул кереметтүү ысымды 630 жолу кайталаса, аны Аллах баардык кыйынчылыктардан сактайт. Ошондой эле ар кандай балейлерден сактануу үчүн ушул эле ысымды өзүнүн каалоосуна жараша кайталаса болот. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы «Я азизу» мартабалуу, кудуреттүү, жеңилбес деген маанини түшүндүрөт. Ийгилик бир гана Аллахтын колунда. Аллахтын ушул кереметтин ким 40 күн катары менен 40 жолудан окуп турса, анда Аллах Тааланы эч нерседен көз карандысыз кылып коет. Жана күн сайын эртең мененки намаздан кийин 40 жолудан кайталоочу адам эч кимге жана эч нерсеге муктаж болбойт. Жана аны эч кандай кемчилиги да болбой калат. Аллахтын кийинки ысымы «Я мухаймин» коргоочу жана сактоочу деген маанини туюндурат. Ал өзү жараткан баардык макулуктарга ырыскы жашоо берип, өзүнүн буйругу менен башкарып турган зат. Эгерде ким гусул даарат алып бүткөн соң 2 рекет намаз окуп, Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 100 жолу ыхлас менен берилүү менен окуса, анда ал адамды жараткан Аллах Таала кайып сырлардын айрымдары менен тааныштырат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири «Я Жаббар». Аллахтын бул кереметтүү ысымын ким эртең менен кечинде такай кайталап жүрсө, Аллах Таала ал адамды баардык кысымчылык кылуучулардын кысымдарынан аман кылат. Ушул ысымды ар дайым кайталап жүргөн адам өз эркине каршы эч нерсе кылбайт. Баардык каташылыктардан жана кыйынчылыктардан куткарылат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы «Я Мутакаббир». Эң улуу, баардык макулуктардан улуу зат, улуу чындыктын жалгыз ээси деген маанини туюндурат. Аллахтын бул кереметтүү ысымын ар дайым кайталап жүргөн адам сый-урмат жана кадыр барк менен сыйланат. Эгер бул ысымды кандайдыр бир маселени чечээрден мурун көп жолу кайталап окуп алса, анда ал маселе чечилет. Эгерде ушул ысымды аялы менен кошула ардын алдын окуса, анда такы бала төрөлөт. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы «Я Халик». Жаратуучу ал баардык нерсени башка бир нерседен көрбөстөн туруп, мисал өрнөксүз жаратат, жана алардын тагдырларын аныктоочу деген маанини туюндурат. Ким Аллахтын бул кереметтүү ысымын 7 күн катары менен күн сайын 100 жолудан окуса, анда ал адамды Аллах Таала баардык коркунучтардан сактайт. Ким Аллахтын бул кереметтүү ысымын түнкү сааттарда калтырбастан окууну өзүнө адат кылып алган болсо, анда жараткан Аллах Таала ошол адамдын пайдасы үчүн Аллах Таалага ар дайым дуа кылып туруучу бир периштени жаратып коет. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы «Я Барию». Мунун мааниси ал өзүнүн кудурети менен баардык нерселерди жоктон бар кылып жаратуучу. Ал кандайдыр бир нерсеге бол деген буйрук берери менен ал нерсе дароо болот деген маанини туюндурат. Эгерде төрөй албай жүргөн аял болсо, ал 7 күн орозо кармай коюп, ар күн сайын «Я Халик», «Я Барию», «Я Мусаввир» деп 21 жолу окуп, суусу бар идишке дем салып, жана ошол суу менен ооз ачса, анда ошол адамды жараткан Аллах Таала бала менен сүйүнтөт. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы «Я Мусаввир». Аллах алар бир жаратылган нерсеге өз-өзүнчө кайталангыс келбет берүүчү деген маанини туюндурат. Эгерде бала күтүп жүргөн адамдар болсо, балалуу болгусу келген адамдар мына ушул Аллахтын кереметтүү ысымын 7 күн бою орозо кармап, чын жүрөгү менен өтө көп түрдө кайталаса, Аллах Таала ал адамды перзент менен кубандырат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфаты «Я Гаффар».
Ал кечиримдүү жалгыз зат. Ким ага чын дили менен өткөн кеткен күнөөлөрүн тообо кылып кечирим сурап кайрылса, аны Аллах Таала сөзсүз кечирим берем деп убада берген. Ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын жума намазынан кийин 100 жолу чын ыхласы менен укса, анда Аллах Таала ал адамды кечирет. Ошондой эле кечирим үчүн дагы ушул ысымды көп жолу кайталап туруу зарыл. Ал эми кимде-ким күн сайын асыр намазынан кийин «Я Гаффар» деп окуп жүрсө, аны Аллах Таала кечирилгендердин катарына кошот. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы «Я Каххар». Мунун мааниси үстөмдүк кылуучу деген маанини туюндурат. Эгерде ким байлык, бийликке, дүйнө мүлктү сүйсө, ал Аллахтын ушул кереметтүү ысымын көп жолу кайталап жүрсүн. Мына ошондо Аллахка болгон сүйүү анын жүрөгүнө сиңет. Ошондой эле бул касиеттүү ысым сыпат күнөө кылып коюудан да сактайт. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы «Я Ваххаб». Тартуу кылуучу, жакшылыктын баары ага гана таандык деген маанини туюндурат. Эгерде жакырчылыктын азабын тартып жүргөн адам Аллахтын бул кереметтүү ысымын көп жолу кайталасын. Эгерде Аллахтын бул кереметтүү ысымын өтө көп түрдө кайталоодон ээринсе, анда Зуха намазынан кийин 40 жолу окусун. Мына ошондо ал адам өзүнөн жакырчылык кандайча жок болуп кеткенине таң калат. Аллах Таала баардык нерсеге кудуреттүү зат. Аллахтын кийинки ысым сыфатынын бири «Я Раззак». Ырыскы берүүчү. Жаны ырыскыны ар бир жандуу өзүнө керектелүүчү өлчөмдө так жана даана бөлүп берүүчү деген маанини туюндурат. Эгерде ким багымдат намазына чейин ушул ысымды үйдүн ар бир бурчуна 10 жолдон окуп дем салса, ал үйгө Аллах Таала ырыскы берекенин эшиктерин ачат. Аллахтын ушул кереметтүү ысымын көп жолу кайталап жүргөн адам ар дайым бардарчылыкта өмүр кечирет. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири «Я Фаттах». Жеңүүчү. Ал жашыруун сырларды ачыкка чыгаруучу деген маанини туюндурат. Ал жашыруун сырларды ачыкка чыгарат, кыйынчылыкты жеңилдетет жана алыстатат. Ал ыймандуулардын жүрөгүн өзүн таанытуу үчүн, ага болгон сүйүү үчүн ачып коет. Эгерде ким багымдат намазынан кийин Аллахтын ушул кереметтүү ысымын колун көкүрөгүнө коюп 70 жолу окуган адамдын жүрөгү ыйман нуру менен толукталат. Аллахтын бул кереметтүү ысымын көп жолу кайталап жүргөн адамга нур жана жеңиш берилет. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы «Я Алим». Баарын билүүчү деген маанини туюндурат. Ага эң майда амалдарда, жашыруун сырларда, купуя ой кыялдар да, ички ниеттер да белгилүү. Ал эч кандай кошумча маалыматка муктаж эмес. Тескерисинче, баардык илимдер Аллахтан келет. Ага кичинекей нерсе да жашыруун эмес. Ал эмне болгонун, эмне болоорун баарын билип турат. Жана билүү мүмкүн болбогон нерселерге да кабардар. Мына ушул Аллахтын кереметтүү ысымын күн сайын кечинде көп түрдө кайталап жүргөн адамга Аллах Таала илимдин, акылмандыктын эшиктерин ачып коет. Жана анын жүрөгүн нур менен толтурат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы «Я Каббиз». Тар кылуучу деген маанини туюндурат. Аллах өзүнүн адилеттүүлүгү менен кимге кааласа ошого жакшылыкты тар кылып коет. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 4 сындырымданга 4 күн катары менен жазып жесе, ал ачкачылыктан, суусоо чаңкоолордон, оорулардан жана башка апааттардан аман болот. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы «Я Басит». Кенен кылуучу, кеңейтүүчү деген маанини туюндурат. Эгерде ким күн сайын Зуха намазынан кийин колдорун дуа кылгандай көтөрүп, Аллахтын бул кереметтүү ысымын 10 жолу кайталап айтса, анын дуадан кийин колун бетине сүрүп «Омин» десе, Аллах Таала жалгыздыктан сактайт жана өз алдынчалык менен сыйлайт.
Аллахтың кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Хафид. Мунун мааниси ыймансыздардын Аллах Тааланын өкүмдөрүнө каршы чыккандарды алардын даражасын төмөн кылуучу деген маанини туюндурат. Ким Аллахтын бул кереметтүү ысымын 500 жолу кайталаса, Аллах Таала анын дуасын ишке ашырат. Жана андан кыйынчылыктарды алып салат. Ал эми ким 3 күн орозо тутуп, 4-күнү күнү Аллахтын бул ысымын аттахиятта отуруп 70 жолу окуса, ал адам душмандарын жеңет. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Рафию. Ыймандуулардын даражасын көтөрүүчү деген маанини билдирет. Эгерде ким Аллахтын бул кереметтүү ысымын ар бир ай календар боюнча айдын 14-күнү күнү түн ортосунда 100 жолу окуса, Аллах ошол адамга өз алдынчалыкты жана көз карандысыздыкты тартуу кылат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымынын бири Я Муиззу. Жеңиш жана күч берүүчү деген маанини билдирет. Аллахтын бул кереметтүү ысымын жекшемби жана бейшемби күндөрү шам намазынан кийин 40 жолудан окуп жүргөн кишини Аллах Таала сый урмат менен сыйлайт. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Музиллу. Кимди коргулууну кааласа, ошону коргулуучу. Жеңиш жана күчтү алып коюучу деген маанини билдирет. Эгерде ким Аллахтын ушул керемет ысымын 75 жолу окуп, андан кийин дуа кылса, Аллах Таала аны душмандарынан, зулум залымдардын көрө албастыктарынан, жамандыктардан сактайт. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Самию. Мунун мааниси угуучу. Ал жашыруун сөздөрдү да угуучу зат деген маанини туюндурат. Эгерде ким Аллахтын бул кереметтүү ысымын 500 жолу же бейшемби күнү 50 жолу зуха намазынан кийин окуп жүрсө, Аллах Таала анын сураган нерселерине сөзсүз жеткирет. Аллахтын бул ысымын кайталап жаткан кезде эч кандай сүйлөшүүлөр болбошу керек. Аллах бейшемби күнү багымдат намазынын сүннөтү менен парзынын ортосунда 100 жолу окуган адамга өзүнүн ырайымын атайын түшүрөт. Эгер бейшемби күнү бейшим намазынан кийин Аллахтын бул ысымын ыклас менен окуган адамдын суранычын Аллах сөзсүз берет. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Басир. Көрүүчү. Ашкер ачык нерселерди да, жашыруун кайып сырларды да көрүп туруучу деген маанини туюндурат. Аллахтын бул кереметтүү ысымын жума намазынан кийин 100 жолудан окуп жүргөн адамдын көзүнүн көрүүсүн жакшыртат. Жана ага нур берилет. Эгерде жуманын парз намазына чейин, сүннөт намазынан кийин Аллахтын бул ысымын кимде ким ар дайым окуп жүргөн болсо, ага коом ичинде сый урмат берилет. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Хаккам. Үкүм чыгаруучу, даанышмандыктын чыныгы ээси деген маанини туюндурат. Анын чечими шексиз, адилеттүү жана түөлүктүү күч кубатка ар дайым ээ. Эгерде ким түндүн бир бөлүгүндө даарат алып жатканда, Аллахтын бул кереметтүү ысымын 99 жолу окуган адамдын жүрөгү нурга толтурулат. Жана ага кайыптарды туюучу аң сезим берилет. Өзгөчө бейшембиде жумага караган түнү бул ысымды көп жолу таалыкпастан окуп кайталоо керек. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Адлу. Адилеттүү. Ал өзүнө адилетсиздик кылууга тыюу салып, башкаларга да адилетсиздикти арам кылат. Эгерде ким Аллахтын бул кереметтүү ысымын бейшембиден жумага өткөн түнү же жума күнү 20 сындырымнанга жазып жесе, ага Аллахтын баардык макулуктары кызмат кылып калышат. Эгерде бул ысымды жума күнгө караган түнү 20 жолу кайталаса, анда анын ыкласынын жогорулашына жана досторунун ишенимдүү болушуна жардамы тиет.
Аллахтың кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири. Я Латиф. Өзүнүн кулдарына жакшы мамиле кылуучу, алардын жашоосун жеңилдетүүчү, аларды сактоочу, аларга мээримдүү мамиле кылуучу деген маанини туюндурат. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын күн сайын 133 жолу кайталап турса, аны Аллах Таала түгөнбөс ырыскы менен сыйлайт. Жана ошол адамдын пландары эч бир кыйынчылыксыз аткарылат. Ал эми ким сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн тартипте даарат алып, 2 рекет кошумча нафил намаз окуп, андан кийин ушул Аллахтын кереметтүү ысымын 100 жолу чын жүрөгү менен кайталаса, Аллах Таала ал адамга кедейчиликти, ооруну, жалгыздыкты жана сараңдыкты арам кылат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири. Я Хабир. Ачык айкын нерселерди да, жашыруун кайып сырларды да билүүчү деген маанини туюндурат. Ал зат эмне болгонун, эмне болоорун билип турат. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 4 күн көп жолудан кайталаса, ага Аллах Таала кайып сырларды түшүнүү касиетин берип коет. Пайдасыз адаттардан жана ач көздүктөн арылуу үчүн Аллахтын ушул кереметтүү ысымын көп жолу кайталап жүрүү керек. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири. Я Халим. Ал зат күнөөлөрдөн тазалап, азаптардан куткаруучу деген маанини туюндурат. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын кагазга жазып, сууга малып, ошол сууну бир нерсеге чачып койсо, ошол нерседе кут жана береке болот. Ал эми ушул ысымды кагазга жазып туруп, себилген эгиндин арасына катып койсо, анда ошол эгинге Аллах Таала береке берет жана коргойт. Эгерде ким Аллахтын ушул ысымын бир кагазга жазып, айдалган жердеги эгинди бир четине катып койсо, анда түшүм зыяндуу нерселерден сакталат. Аллахтын кереметтүү ысым сыфатынын бири. Я Азим. Мартабалуу деген маанини туюндурат. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысым сыфатын кайталаса, Аллах аны урмат жана ардак менен сыйлайт. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири. Я Гаффур. Өтө кечиримдүү деген маанини туюндурат. Ал өзүнүн кулдарынын күнөөлөрүн кечирет. Ким Аллахтын бул кереметтүү ысымын ар дайым кайталап жүрсө, ал баш ооруудан, суук тийүүдөн аман болот жана андан кайгы капалар кетет. Мындан сырткары Аллах Таала ал адамды перзент жана байлык менен сыйлайт. Эгерде ким Я Рабби гфирли деп чын дилинен айтса, Аллах анын күнөөлөрүн кечирет. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири. Я Шаккур. Чоң сыйлыкка жеткирүүчү деген маанини туюндурат. Аллахтын ушул кереметтүү ысымын күн сайын 41 жолудан окуп жүргөн адамдын руханий, физикалык жана каржылык кыйынчылыктары алынып салынат. Жүрөккө бир кыйынчылык түшкөндө Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 41 жолу кайталап сууга дем салып туруп, ошол сууга жуунуш керек. Ошондо Аллах Таала ошол окуядан жеңилдетет. Бул ысымды окуган адам өзүн өзү башкара ала тургандай болот.